Биздин фондко өмүр менен өлүмдүн ортосунда турган мекендеш жардам сурап кайрылды. Мирас Атыбаева азыркы учурда боор оорусу менен жабыркап келет. Доктурлар тез арада боор алмаштыруу операциясы керек дегенде көзүнө жаш алып, апасы кайрымдуу элге кайрылууда. Урматтуу кыргыз элим, кайрымдуу элим. Мен мына бүгүн ушундай сиздерге кайрыла турган себебим ушу улуу кызым жакында Кудай буйрса 44 жашка толмок. Анан ушу 4 жылдан бери боор ооруп, жакшы эле лечение алып жүргөн врачтардын айтканы менен, анан эң аягында ушу Индия өлкөсүнө барып, ушу күлүп ойноп жүрүп, ушу жашка келгенде эми балдары жаңы эле чоңоюп, ошолордун жакшылыгын көрө турган маалда бул сөзүн чынын айтканда эки дүйнөнүн ортосунда отурат. Мен болсо эне катары жүрөгүм ооруп аябай, ушу кызыма эртеңки күнү кандай болот, да канча өмүрү калды экен деп ушу силердин кайрымдуу эл менен жардам сураган отурам. Колуңардан келген 10 сом, 20 сом болсо да соопчулук жардамыңарды кол сунуңарга өтө муктаж болуп атабыз. Эмне дейин, баарыңардын үйүңөрдө эч ким ушинтип оорубасын, эч ким мындай ал-ахвалга жетпесин. Берген соопчулугуңарды Кудайым 2 эсе, 3 эсе кылып кайтарсын. Эч кимдин үйүндө ушундай ый болбосун, балдар да ыйлабасын, ата-энеси да ыйлабасын. Ош кызыма Кудай колдоп, ушу сиздер кайрымдуу элдер колдоп, Индияга жетип, операциясын ийгиликтүү өтүп, кайта арабызга келип, бала бакырасын жанында ушул арабызда жүрсө деп эле Кудайдан тилегеним ушул. Баарыңарга ыраазычылык билдирем. Ушу мына кайрымдуу боор фондунун аркасынан Кудай буйрса жол ачылып, аман эсен жетип, аман эсен келсе, кичүү кызым боорун берем деп атат. Ал кызыма дагы аман эсен жетип, аман эсен кайтышын каалайм. Мирас Атыбаеванын минтип төшөктө жатканын көрүп, курбу кызы дагы элдин жардам берүүсүн суранат. Себеби ал өзү боор оору менен ооруп, биздин фонд аркылуу Индиядан операция болуп келген. Өзүнүн башынан өткөн күндөрдү эскерип, курбу кызына жардам берүүгө чакырат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим, бир туугандарым. Мен атым Сатыбаева Мира. Жашым 43 жаштамын. Ошол Токмок шаарында туулгам. Азыркы учурда 4 жылдан бери ушул цирроз печени дартына чалдыгып, ушу дарт менен күрөшүп келаткам. 3 жылдан бирок быйыл аябай мындай жагдайым кыйлашып, оорлашып калды. Алым кетип, өзүмдөй тез арада боор алмаштырбасам, мен көзүм жетип турат, что мен азыр боор алмаштырбасам, мен мындан ары любой күнү үзүлүп кетүүм мүмкүн. Ал эми адам пенде болгондон кийин жаныңда бир үмүт оту болот экен. Анткени мен балам бар, мен кызым бар. Адам болгондон кийин кезинде бир өмүрдүн жакшы кездерин кадырлабай, соо адам оорубаган кезде көп мындай эмелерди барктабайт экенбиз. Айлана чөйрөнө болуп аткан, кантип күнүкү болуп аткан жакшылыктарды сезбейбиз. Ооруган адам биздин көз карашыбыз башкача болот, өзгөрөт. Биз башкача сезебиз. Армандарың башкача болот, үмүттөрүң башкача болот. Баары Алла Таалам кичине өмүр берип, ушу балдарынын жакшылыгын көрсөм экен, өмүр сүрсөм экен деген ниет менен эми өлүмдөн Алладан үкүм келсе, эч ким билбейбиз кайсы кезде кетип каларык, бирок
пенде болгондон кийин өмүр сүргүм келет. Жаш болгондон кийин балдар жакшылыгын көргүм келет. Ошо анан кийин элдин алдына мынтип чыгып кайрылыш да мен үчүн азыр оңой эмес. Бирок колумдун кыскалыгынан ушу азыр эми ошо каражаттын жетпегендигинен, акчанын жетпегенинен мен ушу өзүмдөн бир кайрымдуу, ушундай мээримдүү жандарга кайрылуума туура келип атат. Атасы мына багадан бери мамам сүйлөдү, жүрөгү сыздап. Анан сыртына чыгарбастын ичинен жүрөгү ооруп жүрөт. Бир тууган сиңдим, Алла эки дүйнөдө ыраазы болсунбу? Сөз кепке келген жок, сразу берем деди. Аллага шүгүр әйтеуір экөөбүздүн группа каныбыз да бар да бирдей болуп калды. Ана Алланын кошкон, Кудайдын кошкон досум деп айтам мен Аиданы. Эми ал да Алланын буйругу. Алла эч кимди бул дүйнөдө бекерден бекер кездештирбейт. Ошол күнү экөөбүз бир палатада бир ушундай оор диагноз менен жатып, кийинкисинде ушинтип аралашып, бири-бирибизге колдоо көрсөтүп, жагдайыбызды сурап, ушинтип турабыз. Азыр мына саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Исманова Аида. Мен дагы ушул цирроз оорусу менен өзүм ооруп, ушул оору менин башыман өттү. Былтыр июлда мен өзүм ошол Кайрымдуу Бол фондунун аркасынан барып Индиядан өзүм операция болуп келдим. Дал ушул диагноз менен мен да оорудум. Бул курбум менен мен бир палатада жатып, экөөбүз ошо бир оорунун неси менен таанышып калдык, диагнозубуз бир болуп. Мен өзүм былтыр барып операция болуп келдим. Мына Аллага шүгүр. Аллага шүгүр. Мен анда жакшы эле. Азыр мына досумдун мына состояниясы аябай оорлоп баратат. Кайрымдуу эл, көптү көрсө көл болот. Силерден биз жардам сурайбыз. Ушул бир эне, балдары эр жетелик, балдары жаш, көрө турган күнү бунун. Алдыда балдарын үйлөп, жайлап, тындырып, ошо балдардын жакшы күндөрүн көрүшкө себепкер болуп, өзүңөр ушу колуңардан келген жардамыңарды аябай жардам берсеңиздер, биз сиздерден суранабыз. Ушинтип подружкам айтып оорлошуп баратат. Диагнозу күндөн күнгө акыбалы начарлап баратат. Ошол балдары энесиз, ушу ата эне баласыз калбасын деп биз аракет кылып атабыз. Биринчи Алладан биз себепкербиз, пенде бири-бирибизге. Акыбалы мындай болуп атат. Кыргыз элим, кайрымдуу элим, жардам бериңиздер. Жардамдарыңызды аябаңыздар. Ушул бир өмүрдү сактап калганга жардам бергиле. Садагыңар Аллахым кабыл этсин. Эки дүйнөлүк бакыт берсин силерге. Эч кимдин башына мындай мээнет салбасын Аллах. Салса берген мээнетине чыдабашка айлаң жок экен, көтөрөт экенсиң, көтөрбөшкө айлаң жок экен. Бирок Алланын көзү түз болуп, биз бири-бирибизге себепкер болуп, силерден ушу жардам колуңарды сурайбыз. Канча көңүлүңөрдөн чыкса, канча сала алсаңар, аябагыла жардам бергиле. Силерден ушу жардам берип, жардам сурап отурабыз. Мына мен элдин катарына кошулуп, кайрадан туулуп мынакей элдин катарына кошулуп отурам. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун, чексиз шүгүрлөр болсун. Ушундай эме менен кайрылып атабыз силерге. Жардам бергиле кыргыз элим. Аябагыла жардамыңарды. Досум күндөн күнгө акыбалы начарлап барат. Срочно Индияга кетиш керек болуп атат. Жардам бергиле. Жардамга муктаж болуп турган Мира мекендештин абалынан фонд жетекчиси Азамат Байматов кабар алды. Азыр керектүү каражат чогулса, сиңдиси боорунун жарымын берүүгө даяр. Силерден ошо күнүбүздү узартпай, күнүбүздү созбой эртерээк эжекеме жардам берсеңиздер деп суранабыз. Мен өз бир тууганыма, улуу эжекеме ошо боорумду бергенге даярмын. Азыр бир тууганга бир туугандар бар, даже салам бербегендер бар. Бирок мен эжекеме
ошо боорумду берип балдары менен күлүп ойноп биз менен чогуу жашап кеткенин каалайм. Жардам берип коюңуздарчы кыргыз элим. Биз өзүбүздүн колубуздан келишинче аракет кылып жатабыз, бирок ошо акчабыз жетпей сиздерден жардам сурап жатабыз. Эжекем күндөн күнгө көз алдыбызда соолуп баратат. Балдардын жакшылыктарын да көрө турган болгон жакшылыктардын баары алды да өзү да жаш. Аябай катуу ооруп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Бүгүнкү күндө оор күндөрдү өткүзүп жаткан адамдар бар айланабызда. Кээ бир адамдардын жан дүйнөсүндө тынчтык бар, кээ бир адамдардын жан дүйнөсүндө тынчтык жок. Эгер жан дүйнөдө тынчтык болбосо, мекендеш, бул жашоонун кызыгы жок экендигин баарыбыз жакшы билебиз. Азыр мына ушундай эжекени, мейир эжекени жарык дүйнөгө алып келген эне сыздап отурат, көзүнө жаш алып, ичкен жеген аш болбой, уктаса уйкусу тынч эмес эне өмүр сүрүп жатат бул үйдө. Мына бир тууганы бир боорун берип аман калса экен деген кайрылуусун жасап отурат. Эми бизге кайрылып, Азамат, айланайын балам, башка бир канча кыргызга пайдаң тийген келип, бизге да бир пайдаң тийгизип, эртерээк акча чогулуп калса, биздин үйүбүздү элге эртерээк жеткизе калчы. Убакыттан уттуруп, кызымды жоготуп, ана мен өмүрүмдүн акырына чейин өксүп өтпөйүн деген эненин кайрылуусун силерге жеткизип атам мен. Колуман келген ушул, достор, мекендештер. Өзүңө каалаган жакшылыкты өзгөгө каала дейт. Азыр ичин көрдүңөр, эжекемдин абалын көрдүңөр. Айтпаса да белгилүү болуп турат. Болгон эле бул жерде колдон келген эле кол сунуун жасап коелучу. Бүгүн кимдир бирөө үчүн бир белек алайын деп чуркап жүргөн болсо, бирөө бир машина алайын деп, жашоодо ар кандай кызыкчылыктар бар. Бирок бул үй бүлөдө андай кызыкчылыктан алыс, күлкүдөн алыс, жылмаюудан алыс болуп, мындай оор күндү өткүзүп атканын жакшы түшүнөлү бир туугандар. 2 метр эле жерге барабыз. 2 метр эле жерге барабыз, бирок баргыча Кудай берген ырыскыдан бөлүшкөндү билип, Кудайдын алдына дагы мындай жүзүбүз жарык барышка бир аракет кылайлы. Мусулман жанбыз, алхамдулилля баарыбыз мусулманбыз. Бирок мусулмандын мойнуна берилген милдеттер бар. Өзүңө каалаган жакшылыкты өзгөгө каала деген жер бар. Мусулмандын мусулманга болгон акысы бар. Ал акысы бириңерге дуа кылгыла деген. Дуа кылып коюңуздар, мекендештер. Дуа кылып коюңуздар, намаздарда көп дуа кылып коюңуздар. Ооруп аткандар жакшырып кетсин дейли. Эч нерсебиз кемибейт. Жөн гана милдеттен кутулабыз. Чөнтөгүбүздө турган акчадан садака кылып бергиле. Садака балиядан сактайт деп пайгамбарыбыз 14 кылым мурда айтып өттү. Ал нерсе менен зыян таппайбыз. Садака берип кедей болуп кетпейбиз. Аны баарыбыз билебиз. Садака беришлик менен биздин мал мүлк, дүйнө байлыгыбыз кемип калбайт, достор. Андан көбөйсө көбөйөт. Аллах ашыгы менен берерин өзү убадалаган, жараткан бизге. Биз жараткан менен содалашайлы деп мен да ушул жерге келип отурам. Эй Аллахым, сен берген убакытты сенин ыраазычылыгың үчүн жумшаганга келдим. Мен өзүмдүн акыретим үчүн, бул дүйнө акыретим үчүн жасап аткан бул аракетим. Ушуну түшүнүп, сиз дагы көрүп туруп кайдыгер болбой 5-10 сом салып коюңузчу. Эжекем жакшы болуп кетсин. Эжеке жакшы болуп кетсе, бир эжекем эмес, ушул эжекемдин өзүнө дагы, энеге дагы, бир тууганга дагы, уул кызына, тууган уругуна сиз баарына жылмайып тартылаган болосуз. Ушундай жакшылыктан кол үзбөйлү. Эч ким оорубасын. Эгерде кимде ким жакшылык кылып аткан болсо, Кудай ыраазы болсун. Ушу Кудайдан үмүт кылып атабыз. Жакшылык кылып, жакшылыкты үмүт кылып атабыз Кудайдан. Ошон үчүн миреже Кудай буйрса сөзсүз жакшы болуп кетесиз. Кудай буйрса Аллахтан көп мына бир туугандар дуа кылат. Жаныңызда мынакей мээрим булагы болгон мына эне турат. Эненин кылган дуасы кабыл дейт. Жаныңызда тирегиңиз бар экен, бир тууган бар. Мына жалгыз эмессиз. Мына Кудай буйрса ушинтип ынтымак менен канча адамдар жакшырган бул дарттан Кудай буйрса сиз да жакшырып, сүйүнүч менен, кубаныч менен болсун. Кудай буйрса мен ойлойм, көргөн адам кайдыгер болбойт деп.
кайдыгерликтен алыс болойлу достор. Эл журтум колдоп койгула, соопчулук жасагыла. Сиздерге да 10 эсе 100 эсе Алла тааламдан кайтсын. Жакшылыктарыңарды аябагыла. Эч кимдин башына мындай оору сыркоо келбесин. Ар бир үйдө ырыс ынтымак, тынччылык болсун. Баарыңарга жакшылык каалайм. Асманыбыз ачык болуп, эл журтубуз тынч болсун. Элибиздин арасында өзүбүз деле анча мынча аз эле элбиз кыргыздарыбыз жаманчылык көрбөй, бүт ар бир үйгө ден соолук болсун, бакубат жашоо болсун. Омин. Асманыбыз ачык болсун. Минтип өмүр менен өлүмдүн ортосунда турган мекендешке кантип жардам бербей коебуз? Себеби мындай жагдай биздин башка келбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Андыктан келиңиздер, кайдыгер карабайлы.